Финансылык кредиттик мекеменин кардарынын кандай укуктары бар жана ал кайсы учурда укуктарын колдонулат? Бул тууралуу Капиталдын Улуттук банк менен биргеликте даярдаган Финсабат рубрикасынын кезектеги чыгарылышында. Адегенде эле бардык жарандар керектөөчүлөр өлкөдөгү финансылык кредиттик мекемелерден каалаган маалыматын алууга укуктуу. Андыктан банктын кардары боло элек болсоңуз дагы насыяга байланыштуу керектүү маалыматтарды топтой аласыз. Айтмакчы, банктар дагы мындай кардарларды колдошот. Анткени башынан насыяга жоопкерчиликтүү мамиле кылган кардар менен кийин өзгөчө деле маселе жаралбайт. Мына ушундан улам бир да банк насыянын түрлөрү, үстөк пайыздары жана башка маалыматтарды берүүдөн баш тартпайт. Ар бир банкка барып, ошол кредиттик эксперттер менен кеңешип, ошол ар бир финанс кредиттик мекеменин кандай кредит берет экен, кредиттердин берүүнүн талаптары кандай экен, пайыздары кандай экен, күрөөлөрүнө болгон талаптары кандай экен, ошол маалыматты толук чогултуш керек да ар бир кредиттик мекемелер. Бул жерде кредиттик мекеме кардарга толугу менен ошол маалыматтарды берүүгө милдеттүү. Маалымат топтолуп, насыя алуу чечими кабыл алынгандан кийин банктан келишимдин долбоорун талап кыла аласыз. Мында келишимдин долбоору жөнөкөй жаранга түшүнүктүү болуп жазылышы шарт. Айтмакчы, ар бир кардар өзүнө түшүнүктүү тилде гана келишимге кол кое алат. Мисалы, расмий тилде жазылган келишимден баш тартып, кыргыз тилине которушун талап кыла аласыз. Келишим жаранга түшүнүктүү жазылыш керек. Ал түшүнбөй аткан пункттар болсо, ал түшүнбөй аткан маселелер турса, ошонун баарысын түшүндүрүүгө барып кредиттик специалистке кайрылса, адиске кайрылса, ал толугу менен түшүндүрүп бергенге милдеттүү. Ошол келишимдин ар бир пунктун түшүнүп алгандан кийин гана ошону кол коюуга укугу бар. Мындан тышкары, эгерде кардар келишимге жакшы түшүнө албай, же болбосо келишим менен башка бирөө менен акылдаша турган болсо, келишимдин долбоорун алып кетсе болот. Келишимге кол койгондон кийин банктын кардарынын укуктарына жана милдеттерине ээ болосуз. Кардар өзүнүн сунуштарын, каалоолорун же даттанууларын кагазга жазып, каалаган учурда банкка кайрыла алат. Ар бир арызга банк 10 күн ичинде жооп берүүгө милдеттүү. Кардар негизинен ошол акчаларды өз учурунда алган, карызга алган акчасын өз учурунда төлөп турууга аракеттениш керек да, график менен. Себеп дегенде бир күн кечиктирсе дагы банк ага карата кандайдыр бир айыптарды эсептеп койгонго укугу бар да. Төлөгөн, ошол акчага төлөгөн дүмүрчөктөрдү так текшерип алып, туура төлөнүптүрбү, туура эмес төлөнүптүрбү деп карап, ошол дүмүрчөктөрдү кредиттик келишим боюнча бүт талаптар аткарылып бүткөнгө чейин ошолорду сактоосу зарыл да. 2014-жылдан баштап банк жана микрокредиттик уюмдардын кардарларын насыяны мөөнөтүнөн мурда төгүү укугуна ээ болушту. Ага чейин айрым банктар насыяны мөөнөтүнөн мурда төгүп кутулууга макул болушчу эмес. Эми бул кардардын мыйзамдуу укугу. Айтмакчы, насыянын төлөмдөрүн эрте төлөгөн кардарларга өткөн жылдан баштап банктар айып пул сала албайт. Ага мыйзам бөгөт коет.